Амансыздарбы, кадырман телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен сиздер менен кайрадан ЛТР элдик каналдын чак түш көрсөтүүсүнөн жүз көрүшүп отурабыз. Албетте өзүңүздөр жакшы билесиздер. Биздин көрсөтүүгө ар дайым өнөр баккан, өнөр сыйлаган инсандар биздин студиябыздан ар дайым орун алып келет. Албетте дал ушул көрсөтүү аркылуу сиздердин чай үстүндөгү маанайыңыздарды көтөрөлү деп студиябызга мейман чакырдык. Бүгүнкү биздин студиябызда олтурган меймандарыбыздын бардыгы маданияты мыкты кызматкери Жаныбек Ботобеков агабыздын шакирттери, окуучулары дегендей бүгүн мынакей биздин студияга келип өз өнөрлөрүн тартуулайлы деп олтурат. Анан эми дүйнөнүн иши дүйшөмбүдөн башталат деп коет. Анысы карындай бүгүнкү күндө бардыгы мынакей бизди карап олтурган телекөрүүчүлөрдүн маанайын көтөргөнгө сиздерди чакырып олтурабыз. Мен улуулатып тааныштырайын. Баратов Рустам бүгүнкү күндө банк кызматкери болуп эмгектенет. Буга чейин Жаныбек агайдан билим алып, үйрөнүп аккордеондун сырларын бүгүнкү күндө элге кызмат кылып келе жатат. Андан кийин мынакей жанындагы жубайы, булар үй бүлөлүк талант, тааныштыра кетейин, Абдыманап кызы Гүлмира. Ал эми менин жанымда олтурган Мырзабек уулу Миргелди бүгүнкү күндө Жаныбек агайдан сабак алып, аккордеондун сырларын үйрөнүп атат. Мынакей маңдайымда отурган Осмон уулу Чыракбек дагы агайыбыздын окуучусу. Студиябызга кош келипсиңер. Кутмандуу күнүңүздөр менен сиздер менен жүз көрүшүп олтураныбызга абдан кубанычтабыз. Эми тааныштырганда дагы улуулатып баштадым, сөздү дагы улуулатып берейин. Рустам, келиңиз бүгүнкү күндө кандай жумуштарды аткарып атасыз? Буга чейин мен тааныштырдым. Сиз менен эфирге чейин байланышканда бир чети таң калдым. Негизи Жаныбек агайдын окуучулары аккордеондон үйрөнүп, анан көпчүлүгү балдарга музыкалык жактан билим берип, көпчүлүгү ушул тармакты тандап, анан агай дагы эмгеги зор, себеби көптөгөн таланттарды чыгарды, көптөгөн таланттарга аккордеондун сырларын үйрөттү дегендей. Анан сиз бүгүнкү күндө башка тармакта эмгектенип атыпсыз да, бирок ошентсе дагы колуңуздан аккордеонду түшүрбөй, өзүңүз байланышып, эфирге чыгайын, элге өнөрүмдү тартуулайын деп бүгүн бизге келип олтурасыз. Келиңиз, сөздү да өзүңүз баштап бериңиз. Мен азыркы күндө Айыл банкта насыя берүү бөлүмүндө иштеймин, Нокат филиалында. 9 жылдын жүзү болду иштеп атам. Анан музыкага, бул аккордеонго 2010 жылы кызыгып калып, 25 жашымда кызыгып калып, анан атам өзү ушул Эгемберди Талипов деген агайга алып барып, ал жерден сүйлөшүп, анан ошол жерден башынан баштаганмын. Ал агайдан 6 жыл сабак алып, бош мезгилдерде барып сабак алып жүрүп, кийин анан Жаныбек агай менен таанышып, алардын иштеген чыгармаларына кызыгып, анан ушуларды иштеп кызыгып, ошентип азыркы күндө дагы Жаныбек агайдан, Ранат агайдан, анан Эгемберди Талипов агайлардан сабак алып турам. Ушул күндө дагы ошол. Жакшы. Анда сөздү өзүңүз баштап бериңиз, бир чыгарма ойноп бериңиз, Андан кийин сизден кийинки мынакей инилериңиз отурат, буларга да киргизип беребиз. Мен ошо Жаныбек агай иштеген Рыспаев Кадыровдун Сагынган жаным сагышып деген чыгармасын ойноп берейин.
Рахмат, ийгилик каалайбыз. Көрсөтүүнүн жүрүшүндө дагы бир канча суроолорду берип, албетте суроолорго жооп алабыз. Анан ал эми жаныңызда отурган бул сиздин келинчеңиз Гүлмира, Гүлмираны дагы эфирге чейин ырдатып көрдүк. Жакшы үнү бар экен, жакшы ырдайт, бирок музыкалык билим албапсың, мектепте эле ырдап, анан кийин бүгүнкү күндө дагы Рустамдын жардамында, ырдап атасыздар, анан аккордеон дагы ойной аласыз. Күйөөм кичине үйрөтүп, азыр эми ойноп калдым. Негизи элдин арасында мыкты ырдаган ага эжелерибиз абдан көп да, элдик таланттар абдан көп. Анан негизи биздин ишибиз мурда маани берчү эмес, анан биздин ишибиз дал ушундай сиздердей болгон чыгармачыл кишилер менен байланышта болгон үчүн бир айылга барып бир 3-4 күн жүрүп калсак, кадимкидей укмуш ырдаган ага эжелерибизди жакшылыктардан көрөбүз да. А негизи кыргыз эли баардыгыбыз эле ыр жандуу элбиз деп айтып келебиз, анын сыңарындай мынакей сиз дагы бүгүнкү күндө ырдап, чордоп, көңүлүн алып көпчүлүктүн дегенде буга дагы бирок талант керек дейт, анан аракет кылып даярданыш керек дейт, ырдагандын дагы жолдорун бир аз үйрөнүш керек дейт. Мен ойлоп турам, Рустамдын жардамы көбүрөөк болуш керек сизге. Ушул черкей ошонун айынан ырдап калгам да, колумду ырдачумун, бирок азыр эми үйдө балдар менен караганча эле жумуштан келгенден кийин сөз чертет, кошулуп ырдап үйдө эле. Бир чыгарма аткарталы анда сизди, кана көрөлүчү. Касыл чыгарманы? Азыр Рыспай Абдыкадыровдун Айтумар деген чыгармасын аткарып берели. Айтумар. Калтардай чачың тарадың неге, кайгылуумузда карадың неге, каркыра болуп канатың талбай, качанкы мени аядың беле, каркыра канатың талбай, качанкы мени аядың беле, качанкы мени аядың беле. Кундуздай чачың тарадың неге, кусалуумузда карадың неге, каркыра болуп канатың талбай, качанкы мени аядың беле, каркыра болуп канатың талбай, качанкы аядың беле, качанкы мени аядың беле. Өмүрдүн ызгар боруну болуп, өчпөгөн ырдын обону болуп, өлчөсүн таппай махабат эге, өзүңдү келем жогору коюп, өлчөсүн таппай махабат эге, өзүңдү келем жогору коюп, өзүңдү келем жогору коюп. Ай, баракелде. Рахмат, Гүлмира. Мен негизи сиздин үй бүлөңүзгө кызыгып атам. Ата энеңизге үй бүлөдө кимдер ырдайт, чыгармачылыкка кызыккан кишилер барбы? Үйүбүздө атам кичине ырдайт. Анан кичинемден өзү кызыгам, мектепте кичине эмелерде ырдап, концерт болгондо мектептин ичинде эле
мындай бирок мындан сабак алып эме кылганга ошол маалда ойлонбоп турмун дейм, азыр арман калдым да ошо окуп койбогон экен. Бирок кеч эмес. Азыр эми кичине балдар чоңоюп эми колум тийип ушинтип үйрөнүп атам да. Жакшы. Аккордеонду кимден? Бул жактан Рустамдан үйрөндүңүздөрбү? Жакшы, рахмат. Менин жанымда отурган бул Миргелди деген биздин татынакай жигитибиз. Бүгүнкү күндө Жаныбек агайдан аккордеон боюнча сабак алып, үйрөнүп, канчанчы курс болуп калдыңар ошондо? 4-курс болуп калдык. Мынакей окуу жайда бүтүрөйүн деп калсаңар, көптөгөн чыгармаларды өздөштүрдүңөр, үйрөндүңөр, Өзүң кайсыл жердик болосуң? Мен Ош облусуна карашчы Ораван районунун Төмөн Айлак көлүнүн Керкеден айылынан болом. Ал жерде мектепте 9-классы бүтүп бул жака окуган келгенмин. Азыр 4-курс болуп калдык. Жакшы. Өзүң кызыгып тапшырдыңбы же үй бүлөдөн кызыгыштыбы? Ата-энелериң кызыгып, ушуга тапшыр, өнөр үйрөн деген бир жакшы кеңештерин айтышты. Мен негизинен өзүмдүн кызыгуу менен келдим, анан ата-энем дагы кичине колдоп, окууну сүйлөшүп беришкен. Жакшы. Жаныбек агайдан кайсыл чыгармаларды ойногонду үйрөндүңөр? Өтө эле көп чыгармаларды үйрөнгөнбүз, эми классика жаатында көп ойнойбуз. Бир чыгарма ойноп бербейсизби? Макул, Жаныбек агайдын өзүнүн аккордеонго иштеп чыккан Элдикүү деген чыгармасын ойноп берейин. Кара, келичиң көрөлү. Баракелде. Рахмат. Чыракбекти дагы кепке тарткым келип турат. Чыракбек, студиябызга кош келипсиз. Мен алгач өзүңүз жөнүндө сурагым келип турат. Атыңызга жарашкан, чындыгында эле чырактай болгон жигит экенсиз. Атыңызды ким койгон экен? Саламатсыздарбы? Мен атым чоң атам койгон экен. Чырактай болсун деп койсо керек. Мен өзү Каракулжа районунун Жаңы Талап айылынын тургуну болом. Ниязалы атындагы аккордеон спесине тапшырдык. Быйыл 4-курспуз. Жаныбек агай жана башка агайлардан көптөгөн нерселерди үйрөнүп,
азыр ушул деңгээлге жетип отурабыз. Жакшы, анда бир чыгарма уга алам да сизден дагы. Свет тени деген чыгарманы алып берейин, ойноп берейин. Келди. Рахмат. Үй бүлөдө аккордеон кармагандар барбы? Үй бүлөдө эч ким деле ойнобойт. Атам жакшырдайт. Апам да жакшырдайт. Атамдын бир туугандары жакшырдайт. Эжелерим, абаларым. Ошодон да биз да ырдап анан ошо кызыгып калсак керек. Жакшы. Сиздер Жаныбек агайга кандай аккордеонду үйрөнүп, анан анча-мынча ойной алган кезиңиздерде келдиңиздерби же агайга келип үйрөнүп ушул жерден кармадыңарбы, окуу жайдан? Биринчи биз келген маалда агай ошо отделдин башчысы эле. Кийин мени Бекжол агайга бөлүп берди. Акжолбай уулу Бекжол деген агайга. Ошол агай жакшы үйрөттү десем болот ушул деңгээлге чейин. Анан буга чейин ойногон эмесмин. Жөн эле эч нерсе билбей келгенмин, өзүм сынап, ушуда ойносом болот экен, ойной алам экен деген максатта келген элем. Жыйынтыгы жакшы болду окшойт. Жакшы үйрөнүп кеттим. Жакшы, рахмат. Бир күндө канча убакыт аккордеон менен алек болосуңар? Күнүнө 4 саат отуруш керек деп агай бизди уруша берет. Күндө класска келип, анан 2 саат, 3 саат отурабыз. Жакшы. Рустам, сиз жумуштан кийин сөзсүз түрдө аккордеон кармайт болушуңуз керек, Сиз жумуштан келгенден кийин 3 саат, 2 саат, 3 саат сөз кармайм да. Кармасам мына колдор катый баштайт дагы, уже ойношко ыңгайсыз болуп калат колдор. Себеби бул аккордеондо мындай музыкалык чыгармаларды, классикаларды ойногон колдор сөзсүз түрдө күнүнө жок эле дегенде 2 саат аккордеон менен баягы алек болуп, сөзсүз түрдө машыгыш керек деп айтып калат да устатыңыздар. Демек ушул нерсеге көңүл бурасыздар. Бир чыгарма ойнотолу, Рустам, кайрадан сизде. Биз экөөбүз, Жубайым экөөбүз Анда сен деген элдик чыгарманы Жумамат Шералиевдин оonu, ошону аткарып берели. Кандай бериңиздер. Алчадай жүзүң мөлдеткен, апаңдан башка өппөгөн, асмандай толукчу
Okbaylap çalgım kanatта, 30'ga geldik zamata. Jaylodo çolpon batkanday, Jaşlık kez kalat kayakta. Jaşlık kez kalat, jaşlık kez kalat, jaşlık kez kalat kayakta. Cebeni tağıp kanatqa, Жетебиз кырка заматта. Бүгүндө шамдай бүлбүлдө, Жашык кез калат каякта. Гүлгүн кез калат, гүлгүн кез калат, гүлгүн кез калат каякта. Улам биз алга шашабыз, улгайып бара жатабыз. Алмачык сүйкүм балдарга, азыр биз апа атабыз. Азыр биз апа, азыр биз ата, азыр биз апа атабыз. Азыр биз апа, азыр биз ата, азыр биз апа атабыз. Ай, баракалла. Рахмат. Рустам, ошондо сиз эки кесиптин ээсисиз. Эми музыкалык жактан билимим жок, бирок азыркы күндө эми агайдан сабак алып жүрөм, бирок неме диплом албадым да, окубадым да. Сырттан келип атайын шакирт болуп үйрөндүңүз. Үйрөнөм да өзүмчө. Жакшы. Жакшы. Өзгө негизги кесибиңиз банк кызматкери. Бирок ушул эки кесиптин кайсы биринин рахаты көбүрөөк экен? Сөзсүз түрдө музыканын рахаты көбүрөөк да. Мен бош убакта сөзсүз ушул аккордеон менен гана отурам да. Музыка эми будан башка дагы үйдө комуз бар, гитара бар. Ошолорду да үйрөнүп, өзүмчө бир көбүрөөк убакыт бөлөм да ушул нерсегечи. Жакшы. Рахмат. Бир эле аккордеондо ойной аласызбы же башка аспаптарда дагы? Азыркы күндө Yamaha алгам, үйдө Yamaha бар, ошону аз маз ойнойм. Анан гитарада аз маз ойнойм. Комузду бир аз ойноп, анан азыркы күндө ойной элекмин. Кайда болуп калат. Жакшы. Сиз өзүңүз аккордеонго кызыксаңыз, комуз, гитара, мынакей баардыгын музыканын рахаты көбүрөөк деп атасыз, жан дүйнөмө жакын деп атасыз. Анан эмне үчүн сиз дароо эле музыкалык билим алып окуу жайга тапшырбадыңыз? Эми ошо 25 жашымдан кызыгып калып, кызыгуу 25 жаштан баштап келди. Башталып калды да. Ого чейин кызыкпай эле окуу жайды бүтүп, ошо ишке, жумушка кирип Айылбанкка. 2010-жылы анан атам өзү алып барып, бир агай менен сүйлөшкөндөн кийин анан бир нерсе жан дүйнөмдө ойгонуп кетип, анан ушул музыкага жакындап калдым да. Ага чейин кызыкпайт элем өзү. Жакшы. Бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө күнүнө 2 сааттан дал ушул аккордеондо кучактап отурмай, э? Сөзсүз. Жакшы. Чыракбек, ырдайда калабызбы? Же аккордеон деле мыкты ойной алабыз? Бир чыгарма ырдатпайлы анда, э? Анда Асанкалы Керимбаевдин оонуна таандык Ак булуттарды тарып берейин. Керемет чыгарма да. Алчы.
өткөрүүдөн иштен сызып сезгенде айрыларды коркор элем алтын сен барына орток элем өчөшүп бизди өксүткөн жаңылуулар өмүрдүн өрүнгөздөй жалгыз келем өмүрдүн өрүнгөздөй жалгыз келем касиеттүү гүлдүн жеги көрбөдүм өткөрбөдүм эмне адашып сүйгөнүмдөн келдим сага сүйүмүттү айла кылып кайрып беричи сүйүмүттүң айла кылып кайрып беричи сүйүмүттүң айла кылып кайрып беричи Ай баракелде Чыракбек, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Эми окууну бүтүшүңөргө аз калыптыр. Улантабызбы окууну? азыр улантсакпы деп турабыз, улантпасак кийин калып кетет деп атышат да агайлар. Андан ары дагы Жаныбек агай ушул сөздү көп айтат болуш керек, силерге, себеби Жаныбек агайдан билим алган шакирттердин баардыгы сөзсүз түрдө билимди улантыш керек деп, себеби көптөгөн кеңешин дал ошентип берем, себеби арабыздан дагы аккордеон менен чет жака чыгып, Кыргызстандан дал ушундай аккордеондун сырын терең түшүнүп ойноп аткан менин шакирттерим болсо деген эң чоң максатымды айтып коет. Демек, улантабыз. Ырда боюнча кимден сабак алдыңыз? ырда боюнча эч кимден эле сабак албайбыз, өзү биздин аккордеондо ырдабайбыз. Ошо Жаныбек агай ырдабайт го. Ошондой ырдабай эле унчукпай эле ойной беребиз. Көпчүлүгү тарттыңыздар, Жаныбек агайдын шакирттеринин баардыгы бир гана аккордеондон чыгармаларды ойнойт, бирок ырдашпайт. Анан сиздин ырдаганыңызды карап, анан ырда боюнча кимден сабак алдыңыз деп сураган. Ырда боюнча атаман өтсө керек, атам жакшы ырдайт. Демек, ырдаганга кызыксаңыз, ырды дагы таштабаш керек, Ырга кызыгып, мектепте көп ырдатчу эле өзү агайлар. Мен өзү уялчак болуп качып ырдабай жүрө берчү элем. Кийин бул жака келип азыр вокалдан кичине сабак алып атабыз. Вокалдан кичине үйрөнсөң үнүң ачылып жакшы ырдап калат экенсиң. Жакшы. Ошондо таасири болсо керек. Негизи айылыңыздарда мен быйыл эми аймактарды өнүктүрүү жылы биздин студиябызга келген меймандардан баардыгынан эле сурап атам. Айылыңыздарда маданият үйүңүздөр бар сиздерде. Анан сиздердин айылыңыздарда балдар музыкалык мектеп же болбосо районуңуздарда ошол жерге каттап барган окуучулар көп болуш керек. Себеби сиздер аркылуу айылдагы маданият үйлөрүнүн, балдар музыкалык мектептеринен сөзсүз түрдө барып жеринен көрүп келе албасак дагы сиздер аркылуу кабар алып жатабыз. Айылыңыздарда барбы балдар музыкалык мектеп? Айылда атайын музыкалык мектеп жок. Бирок мектептерде музыка сабактары берилет. Бирок биздин районубузда Карагулжада бар. Анан башка
райондордо бар, ошо биздин айыл өкмөттө жок да. Каракөл районунда Рыспай Абдыкадыров атында балдар музыкалык мектебиңиздер бар, жакшы, рахмат. Рустам, сиздердин айылыңыздарда балдар музыкалык мектеби барбы? Мен өзү атам От Садырда төрөлгөн. Мен ата-энем ошол таанышып, анан Кызылкаяда иштешип, кийин Ошко көчүп келгенде анан өзү негизи Ошто чоңоюп калгам. Апам Нукаттан болот. Атам От Садырдан, анан шаарда чоңоюп калганбыз. Азыркы күндө мына Нукатта 9 жылдан бери иштеп атам. Ал жакта маданият үйү бар. Абал жакшы, ремонт кылып, азыр музыкалык мектеп окуу жайы дагы ошол жерде ачылган. Ошол жерде дагы сабак алышат балдар. Демек жакшы. Сиз ошол райондо болгон айрым бир иш-чараларга катышкыңыз келип же балким катышып атасызбы? Катышайын деп неме пландарым бар өзүм. Нукаттын 90 жылдыгына карата пландар түзүп, ошо даярданып жүрөм. Эми болуп калса ошо катышайын деп турам. Рахмат. Миргелдин да бир чыгарма ойното алайын, Миргелди кел кой. Кайсы чыгарманы ойноп бересиң? Евгений Дербенконун «Гармония играет джаз» деген чыгармасын ойноп берейин. Бул чыгарманы канча убакытта үйрөндүң? Бул чыгарманы негизи 3-курсунда ойногонмун. Азыр бир айда чыгаргам бул чыгарманы ойноп. Галычы? Рахмат, Миргелдиге биз ийгилик каалайбыз. Адан негизи Рустам эми балдарды, уул кыздарды сөзсүз түрдө музыкалык билим алдыртып болушуңуздар керек. Бизде эми гана бара-бара эми түшүнүп баратабыз. Өнүккөн өлкөлөрдө сөзсүз түрдө эле баягы ар бир баланы ушул музыкалык аспаптарды үйрөткөнгө мектеп жашынан эле, бала кезинен эле кызыктырышат. Эми ал музыканын артынан түшпөсө дагы, баягы башка кесиптин ээси болсо деле, бирок музыка менен ар дайым жан дүйнөсүн сугарып, бир аспапты ойной жүргөн балдар келечекте мыкты кадры болуп даярдаларын, мыкты кесип ээси болуп даярдаларын алар тейлигетенинде түшүнүшүп, сөзсүз түрдө башка өнүккөн мамлекеттердин балдары, кыздары сөзсүз түрдө музыкалык сабак алышат да. Анан эми бизде ата-энелер бүгүнкү күндө комуз класстарындагы кызыккан балдарды көрүп, биздин студиябызга да көптөгөн кичинекей бөбөктөрүбүз келди. Алардын ата-энесинин кызыгуусу менен бүгүнкү күндө балдар музыкалык мектептеринде орун жок деген сөздөр айтылды. Бул албетте бир чети сүйүндүрөт бизде. Сиздер дагы балдарыңыздарды музыкалык билим алдырайын деген ой максаттарыңыздар барбы? Ойлор бар ошо. Же банкир болушун каалайсызбы, Рустам? Жок, биз эми мен эми шартка байланыштуу кечирээк кызыгып калганыма байланыштуу окуй албай калдым. Эми 2 уулум, 1 кызым бар. Алар үйдө кечке музыка угушат, комуз кармашат. Эми бир 2-3 класска барганда ушул жөндөмү кичине пайда болгондон кийин берейин деп атам Жаныбек агачы. Жаныбек агай өзү эле окутуп бериң деп өткөндө сүйлөшкөн элем. Макул, балаң алып кел, мен кичине чоңойсо өзүм окутайын деп калды. Эми ошо кызыгып калса ушу берейин. Жакшы. Ошондо сиз канча жылдан бери, канча жыл болуп калды ушул аккордеондо асып, устаттар менен иштешип келатканыңызга? 2010 баштаганмын. Демек 9 жыл болуп калды. Башынан кармашты үйрөтүп, ошо Эгембер Талипов агайдан 6 жыл сабак алып, сырттан барып көп нерсени үйрөндүм. Нота менен ойношту үйрөндүм. Жагымдуу кылып туура ойношту үйрөттү. Ушул
кыймыл аракетин үйрөттү, Ооба. баардыгын үйрөттү. Ооба. Себеби билим алсаңыз 4 жылда эле бүтүп алмак экенсиз. Сиз 9 жылдан бери мынакей үйрөнүп келатам деп атасыз. Бул бир чети туура. Себеби Жаник агай айтты, мен дагы деле үйрөнө элек нерселерим көп депчи. Себеби музыкада токтоп калуу деген болбош керек депчи. Анын сыңарындай сиздер канча жыл устаттардан сабак албаңыздар, бул албетте музыканы тереңирээк үйрөнөйүн, түшүнөйүн дегениңиздерден кабар берет. Бир чыгарма ырдаталы кайрадан Гүлмираны, музыкалык чыгарма, кайсыл чыгарманы ырдайбыз? Азыр сөз обону Майрамбек Осмоновго таандык, Сезим деген чыгарманы. Кана келиңиздер. Berem sebeplerim Yaştığım getkecektim Ömrüm ötkücüktüm Bu sezim abasuday gerek dedim Bu sezim abasuday gerek dedim Örtdüm yüreğimden barı Yolu var kantivanı darılonun Ayıkmayın başkalardan Çok kaldı başkarıdan Bilemin senden bölük darılıyor Bilemin senden bölük darılıyor Bil benim kaydan seni tabarımdı Bildirip koysun bolu habarımdı Göz dalbay tek desemden Ör жазып bütmesemden Sağındım jarokerin jamalыңды Sağındım Sağındım jarokerin jamalыңды Sağındım jarokerin Sağındım jarokerin Ай, баракелде, рахмат, ийгилик каалайбыз. Рустам, өзүңүз агаңыздан үйрөнгөн чыгармалардан да бирди ойноп бересизби? Бизде убакыт аз калып атат, бир чыгарма ойнотуп атайын, классикалык чыгармалардан. Кайсыл чыгарманы ойнойсуз? Рыспай Абдыкадыровдун Койчу нуру деген чыгармасы бар эле, ошого иштеп чыккан эле, ошону мен ойноп берейин. Кандай келет?
Рахмат, Рустам. Ийгилик каалайбыз. Негизи аккордеонду ойноп атканда эмнелерге көңүл буруш керек деп ойлойсуздар? Аккордеонду ойноп атканда ошол кандай кишилер чыныгы ушул аккордеондун баягы ойноп дал ушул аккордеон менен баягы аккордеондун сырларын үйрөнүп ушул нерсеге баш оту менен киришет? Кандай сапаттагы кишилер? Бул музыка өзү негизи адамды мындай чыдамдуу, токтоо кылып тарбиялайт экен да, көп нерсегечи. Анан баягы бул музыканы үйрөнгөн адам биринчиден ушундай жөнөкөйлүк, адамгерчилик дагы бир сапаты бар экен да музыканынчы. Анан эске тутум да күчтүү болуш керек деп ойлойм, Себеби ноталарды жаттайт да. Көп пайдалуу жактары бар экен да бул нерсенин өзү. Жакшы, рахмат. Чыракбек, бир чыгарма аткарталыбы же ойнотолубу? Кандай кылалы? Миргел ойноп берсин. Миргел, кайсыл чыгарманы ойнойсуз? Даярдап келген атайын чыгармалар бар Мен анда ырдап берейин. Ырдап алганда, аккордеондо эле ойноп эле эмес, ырдай да калам дейм. Жүрөк сыры деген чыгарманы ырдап берейин. Жылуулук дүйнө сендеги жүрөктүн кылын термеди сүйүүнү кайдан сезмекмин эй сүйбөсөм эгер Сөйбөсөм эгер мен сени Көркүңө жоктой теңдешим Көңүлдүн сүйгөн эркеси Бакытты кайдан сезмекмин эй байкабай калсам мен сени Жүрөктүн сезбей арзусун Турмуштун баспай ашуусун Өтмөкмүн сени көрбөсөм эй өмүрдүн сезбей жашоонун сезбей таттуусун өтмөкмүн сени көрбөсөм эй өмүрдүн
өмүрдүн сезбей, өмүрдүн сезбей, турмуштун сезбей таттуусун. Ай, баракалла, рахмат. Мен Миргүлдөн сурагым келип турат, Гүлмирадан. Гүлмира, негизи бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, айыл апаларды атайын шайыр апалар түзүлүп, шайыр аталардан түзүлгөн топтор дагы түзүлө баштады. Сөзсүз түрдө алардын баардыгы музыкага кызыккан кишилер да, айылда мыктырдагандар абдан көп. Өзүңүз деле байкап аткан болушуңуз керек, айылда жакшырдаган эжелери бар, жеңелери бар дегенде. Сиздер жашап аткан көчөңүздөрдүн аты кандай аталат? Айылдагы же? Айылдагы. Айылдагы Коштөө деп аталат. Коштөөнүн мыкты келиндери деген топ түзсөңүздөр болчу да экен. Анткени сиздей шаарда турабыз, западныйда турабыз. Жакшы. Сиз бир чыгарма ырдаңыз. Бизде 6 мүнөттөй убакыт калыптыр. Ошону менен эфирди жыйынтыктайлы. Агайыбыздын огонуна тандык сөзү Айгүл Матиеваныкы бактка тунуп турам деп балам жөнүндө жазган экен Эгемберди агай. Ошол онду ырдап берели. Бакытты эмне десем, баланын өзү турат. Жанымды элжиреткен, жанымды сөзү турат. Жанымды элжиреткен, жагымдуу сөзү турат. Борума бек кучактап, баламды сүйүп турам. Жан дүйнөм толуп ташып, бакытка толуп турам. Өзүңө жаным алам, көңүлүм буруп турам. Жанымда сен бар үчүн, жазылып күлүп турам. Жанымда сен бар үчүн, жазылып күлүп турам. Борума бек кучактап, баламды сүйүп турам. Жан дүйнөм толуп ташып, бакытка толуп турам. Sen mening akылымсың, каалайым алтынымсың. Айланып кетейин, sen менин бакытымсың. Айланып кетейин, sen менин бакытымсың. Борума бек кучактап, баламды сүйүп турам. Жан дүйнөм толуп ташып, бакытка толуп турам. Баракелде. Рахмат сиздерге. Мен чыгармачылык ийгиликтерди гана каалайм. Алдыда кандай максат койсоңуздар, ошол максаттар, ойлордун баардыгы орундалсын. Сиздердей чыгармачылыкты баалаган, сүйгөн
эсендер абдан көп болсун. Мен бүгүн студиябызга келген меймандарды дагы бир тааныштыргым келип турат. Бүгүн бизде студияда маданияттын мыкты кызматкери Ош шаарындагы Ниязалы атындагы окуу жайда көптөгөн шакирттерди тарбиялап устат болуп келе жаткан Жаныбек Ботобеков агайыбыздын шакирттери бүгүн биздин студияда мейманда болду. Алардын арасында Рустам Баратов бүгүнкү күндө банк кызматкери болуп эмгектенет. Бирок өзү дал ушул аккордеонго кызыгып 9 жылдан бери устаттардан аккордеондун сырларын үйрөнүп, бүгүнкү күндө мынакей өзү үйрөнгөн чыгармаларды биздин студиядан ойноп, баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү алды деген ойдобуз. Андан бери мынакей өзүнүн жубайы бул дагы аккордеонду мыкты ойноп калдым деп айтты, бирок тилекке каршы бүгүн бизде бир аккордеон жетишсиз болуп калды. Эгерде ала келгенде биз Гүлмираны дагы аккордеондо бир канча чыгармаларды ойнотмокпуз. Гүлмираны устаты Рустам Баратов. Ал эми менин жанымда отурган татынакай жигитибиз бул Мырзабек уулу Миргел. Бүгүнкү күндө агайдын окуучусу, окууну бүтөйүн деп калышты. Ниязалы атындагы окуу жайда аккордеондон сабак алып атышат. Андан кийин Осмон уулу Чыракбек бүгүнкү күндө булар Ниязалы атындагы окуу жайдын студенттери. Дагы бир ирет ийгилик каалайм. Өнөрүңөр өркүндөй берсин. Өнөргө кызмат кылыш керек дейт го. Өнөргө кызмат кылса сөзсүз түрдө төөлүк алып барат. Төөлүңүздөр түз болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү чактыш көрсөтүүсүн жыйынтыктайм. Жыйынтыктап жатып баардыгыңыздардын үйүңүздөрдө тынччылык, аманчылык болсун. Ар дайым жан дүйнөңүздөр муза деп жашасын. Саламатта болуңуздар.